Кәлима тәйиба 49. Абу Катада радиаллаху анху атасынан риваят қылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кимде-ким Алла жалғыз жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланың элчиси деп күбөлүк берип, анын тили күбөлүккө жатыгып, жүрөгү көп айткандыктан тынчтанып рахатка баткан болсо, аны тозоктун оту эч качан жута албайт, деди. Абу Катада радиаллаху анху атасынан риваят кылат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кимде-ким Алла жалғыз жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланың элчиси деп күбөлүк берип, анын тили күбөлүккө жатыгып, жүрөгү көп айткандыктан тынчтанып рахатка баткан болсо, аны тозоктун оту эч качан жута албайт, деди. Абу Катада радиаллаху анху атасынан риваят кылат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кимде-ким Алла жалғыз жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланың элчиси деп күбөлүк берип, анын тили күбөлүккө жатыгып, жүрөгү көп айткандыктан тынчтанып рахатка баткан болсо, аны тозоктун оту эч качан жута албайт, деди. Байхаки.